Ош шаарынын тургуну Тайырбек Ажимов 1999-2000 жылдардагы Баткен согушунун катышуучусу. Ардагер 44 жашында өлкөгө басырып кирген диний экстремисттердин тобу менен күрөшүүдө бутунан жарат алып, 23 жылдан бери өмүрү арабага байланды. Каарманыбыз ушул күнгө чейин мамлекет тарабынан жетиштүү көңүл бурулбай жатканын айтууда. Бул колясканы дагы куралдаш досторум сатып берди дейт. Катышкан балдар, жөкөлөр аларга чейин алды. Суйлуп кетти, ара суйлуп кетти, 70 жашынан ашып кеткендер бар. Ошо мамлекет тарабынан болгон суранышты статус берсе, статус болбосо эч кандай жардам болбойт экен да. Ошого статус берсе деп президентке чейин кайрылдык. 24 жылдык арадан эч бир неме жок да мындай. Докторго группа менен эле көрүндүм да, Баткен согушу деп ал тууралуу эч кандай неме жок да. Каргашалуу окуяга быйыл 23 жыл болду. 2013 жылы Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин буйругу менен 26 октябрь Баткен коголаңында курман болгондорду эскерүү күнү деп белгиленген. Мындан улам Кыргызстандын бардык аймактарында, анын ичинде Ош шаарында жыл сайын Баткен окуясына каза болгон жоокерлер эскерилип келет. Негизги максатыбыз өсүп келаткан муунубузду патриоттуулукка, ата мекенди сүйүүгө үндөп, ушул тарбиялык иштерди жүргүзүп келе жатабыз. Албетте, мамлекет тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан ушул Баткен окуясына катышуучу ардагерлерге, анын жакындарына жардамдар көрсөтүлөт, социалдык, материалдык жардамдар көрсөтүлүп, бүгүн жакшы белгиленип келет. 1999-2000 жылдары ошондо биринчи жолу ички иштер аскерлери, ички иштер министрлиги жана Коргоо министрлиги чогуу биргеликте ошол бир чети коомдук тартип сактоого, бир чети ошо элди сактоо үчүн ошол Баткен окуясына катышкан жигиттердин баардыгы ушул жерде турат. Ошолордун бүгүнкү жалпы Кыргызстан боюнча бүгүнкү ошо иш чарасы менен куттуктаймын. Эми бул жерде мамлекет тарабынан статус 26 октябрь деп атайы каралган күн, ушул күн атайы белгиленген өкмөт тарабынан. Анан мурунку катышкан жигиттерге пенсиясына кошуп берип аткандары бар, өтүп кеткендерге жана башкаларга. Бирок азыр бул жерде статус боюнча жогорку кеңеште иштеп атышат, комиссияларда карап атат. Булар чечиле турган маселе. Баткенге диний экстремисттердин тобу биринчи жолу 1999 жылы басырып киришкен. Анда душмандар бир катар кыштактарды басып алышып, жай тургундарды барымтага алышкан. Баскынчылардын мизин кайтарууга миңдеген жоокер тартылып, ондогону кайра артка кайткан жок. Эгемендүү Кыргызстан тарыхында кара тамга менен калган бул күндөрдө согуш ардагерлери азыркыда эстешет. Жанында жүргөн куралдаш досторунун эрдиктерин түгөл унутпай алып жүрүү милдет экенин сезип турушат. Элдин койголону жогорку жактан 7 айылдын адамдары Баткенге түшкөн центрге. 5000 адам качып келиптир. Ошону МЧСтин лагерин ачып, ошол жерде элди кармап, баягы таштап кеткен айылдарга Баткендик сотрудник милицияларды Бишкектен чогултуп келип, ар бир айылга 3-4 таштап чыкканбыз. Мародерство болбосун, урлук болбосун деп ошого турган. Анан нар жактан улам тигилер 1-2, алар 2-3 жүрчү да, группа менен боевиктер келип кеткенде ошолордон информация алып турганбыз. Ошо кезде, значит, биздин жоготуулар старшина Шадыбеков касымдалар зардалынан кармап, муунтуп, бир ай кыйнатып өлтүрүшкөн, союшуп, аны билесиңер. Азыр анын атына жана Самаркандык помнун атын койгонбуз. И 2 сотруднигибиз ок жеген. Көпчүлүгү ранен алды. Ошон үчүн муну азыр көпчүлүгү элдер мамлекетибизде сүйлөп атат, Баткен окуясы деп. Бул Баткен окуясы эмес, Баткен согушу болгон бул. Бул деген эми жанагы биздин төрагабыз сүйлөп кетти. Камчиев Курсан төрагабыз. Бул суук, азыр мына ушул момент суукта, мына көрүп атасыңар, суук, жамгыр, кар аралаш, тоодо кандай деген күндөрдү көрүп, биз эми дайыма даяр экенбиз да, элибизди, жерибизди коргоого. Жалпысынан Баткен согушуна республиканын аймагынан 5000ден ашык адам катышса, анын ичинен 2000 Ош облусунан, 400 Ош шаарынан. Расмий маалымат боюнча алардын ичинен 54-ü коголаңда каза болгон. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош шаары. Баткен окуясындагы ардагерлерибиздин үй бүлөсүнө ынтымакчылык берген, өздөрүнө саламатчылык берген